Dağı meni qarap qoy, çırağım bilen piçkam. Mağa gelendile zayıf bolmasın da, surayınçı, ondan ayın. Жақсы gelip aldın, xinalып ayıp. Üy bilen, bala çakan, tuğan uruktarın, eli jurtun tınç mı? Tınç. Tınç bakıla oldu. Hep birinci tınçılıkta, sadak olayın canım birgelerim. Samağa batıp sargayıp, gökten kütten günümüz geldi. Satır kim? Satır prezident. Satır kim? Satır eldin geleceği. Taşıyıp, altında iştegenler. Mına müniyette kanatan beri kişilerle sület. Bu zigitlerde kim töregan? Lelinde uğuldu kim töregan? Sadırday zigitti kim töregan? Birinci sadırdı törep, çoğaytkan atenesine tazim. Akirette çoğu olayın dedim ben sıymıktanam. Canatan beri takır ayaldıra söz vermesinger. Mine kançalagan ayaldar söz vermeyecek. Bu sadır sadak olayın eldin taqdırına jaralgansın. Emi bizdi uyat kılvay. Tarıkta qaratırganday ol işte. Qaraçı, jaş baladay kanday sonun baktılı olup seni koldogan elder. Bari sendep geldik. Tinç bol canım, men sana uzun ömür kalayım. Adamdardın barına Allah razı olsun. Rahmat. Rahmat apa. Kanandı mese, hurmat tuğandar. O min dep, alakançayalı. Sadır Nurgojoyevich, Жалалбат шаарына кош келипсиz. Эми суроо жоопторго өтөлү. Суроолорду бериңдер. Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен Жалалабад шаарынын тургуну Токтобаев Камил. Баарыбызга белгилүү Жалалабад шаарында шаардык оорукана жок. Карапайым эл областтык ооруканага гана кайрылалат. Өкүнүчтүүсү ал жакта да орундар жетишсиз. Сизден шаарыбызга жаңы заманбап оорукана куруп берүүңүздү көптөн көп суранам. Оорукана боюнча караштырып куруп беребиз. Өткөндө кошуна өлкөбүздүн президенти Мирзиёев менен сүйлөшкөнүбүздө буга чейин сүйлөшүүлөр жүргөн экен, бирок бизден жер берүү кечеңдеген экен. Түштүккө бир больница, түндүккө бир оорукана, түндүккө бирөө, түштүккө бирөөнү салып берели деген экен. 200-300 орундук. Мен кетип атып тапшырма берип кеттим элем, ошо жер бөлүп бергиле, салдырып алалы деп. Бул баягы жардам катары, достук жардамы катары деген. Ошол маселени ушул жактан карап көргүлө деп мен суранайын деги жогору жактагылардан. Мен азыр кандидат элемин да, президент боло элекмин. Акман айылында жайгашкан Каркыра Мисте каналынын кайрадан калыбына келтирип, миңдеген гектар жерлерди сугармага айландыруу керек. Сузактан 400 гектар, Базаркоргондон 1,5 миң гектар жер суунун жоктугунан кайракыга айланып кеткен. Эгер Өзбек Республикасы менен келишим түзүп, Кемпирабад суу сактагычынан суу алууну ишке ашырсак, Базаркоргондун 2000 гектарга жакын каракы жери суу менен камсыз болот. Рамис Кайымов, Акман айылдык кеңешинин депутаты. Муну эми Кудай буйруп шайлоодон өтүп барып отуруп калсак, бунун баарын карайбыз. Берилип аткан суроолордун баарын өз-өзүнчө папка кылып топтотуп атабыз. Ушул суроолордун баардыгын кийин жоопторду беребиз иш жүзүндө. Саламатсыздар, урматтуу Садыр Жапаров, Жалалабад шаарынын тургуну Шариева Зарниса, коррупциядан арылмайын мамлекет оңолбойт. Жакшы күрөштү баштадыңыз, биз колдойбуз. Менин суроом, президент болсоңуз жакын адамдарыңыз коррупциялык ишке аралашып калса кандай чара көрөсүз? Мейли менин жакындарым болобу, досум Ташиевдин жакындары болобу, бир тууганыбыз болобу, коррупцияга аралашкан болсо камалат, сөзсүз түрдө уурдаганы болсо кайра кайтарып берет. Бүгүн мына уурдагандарын кайра кайтартып атабыз. Мындан ары да кайтарат. Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин дагы улантабыз ишти. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Жапаров, мен Мейманкулов Искендер. Кыргызстандын энергетикалык потенциалы абдан чоң. ГЭСтерди куруп, энергияны экспорттоого мүмкүнчүлүгүбүз кенен. Бул багытта кандай ойлоруңуз бар? Мен 32 күн иштептирмин. Ошонун 12 күнүн толук кандуу иштедим, калганын ызычуу менен өттү билесиздер. Ушул 12 күндүн ичинде мен 100гө жакын инвесторду кабыл алдым. Анын ичинден бир 15-16сы ушу ГЭСтер боюнча келди. Биргелешип куралы, мына акчабыз эртең десеңиз эртең даяр, бирси күн десеңиз бирси күнү даяр деп. Биз эми анын арасынан тандап туруп, реалдуу түрдө кимиси ушул чындап акча салат, анан ГЭСтерди курабыз. Сары Жаз ГЭСи бар, жогорку Нарын Каскад ГЭСтери бар, Көкөмеренге ГЭСтерди курсак болот. Камбарата бирди курсак болот. Бизде кура турган ГЭСтер абдан көп. Бирок ошол бардык мына кошуна мамлекеттердин да кызыкчылыгын эске алып, ошо инвесторлор менен биргеликте кимиси менен
пайдасы чоңураак болсо, көбүрөөк болсо ошолор менен иш алып барабыз. Базаркоргон районунун Орто Сай участогуна 5 айыл аймактан табигый кырсыктардан улам көчүп келген эл отурукташкан. Аталган жаңы конушка учурда 300гө жакын түтүн жашайт. Жаңы конуштун эли азыркы тапта мектеп, бала бакчага муктаж болуп турат. Антпесе башка алыскы аймактарга каттап билим, тарбия алуу балдарга кыйынчылык жаратууда. Мелис Урмаматов, Базаркоргон район тургуну. Бул маселени да Кудай буйрса карайбыз. Өлкө боюнча бизде 245 мектебибиз авариялык состоянияда экен. МЧС заключение жазып берген экен, балдарды окутууга болбойт деп. Бирок айла жок окутуп атат экенбиз. Буга чейин мынакей ким кыйын депутат болсо эле, министр болсо, же болбосо ошо өкмөт мүчөсүнүн бирөөсү болсо эле, өзүлөрүнүн айылына тарта берет экен да. Бая кийинки шайлоодо дагы добуш алайын деген максатта өзүнүн заңгыраган заманбап мектеби турса деле жанына экинчи мектепти куруп, үчүнчү мектепти куруп алгандар бар экен бир айылга. Ошол эле мезгилде кошуна мектептер турат, а жерге тиги бала киргизгиз да, ошо аварийный состоянияда. Биз мындай подходдон алыс болушубуз керек. Ошо именно кайсыл айылга керек болсо ошол айылга салышыбыз керек. Бул жерде мамлекеттик подход болуш керек да. Бая депутат болуш үчүн эле же болбосо кийинкиде бир элдин колдоосун алыш үчүн эле ошол айылга больницасы турса деле үстүнө барып, жанына барып, дагы бир больницаны салып коюштун кажети жок да эми. Калыс болуш керек да бул жерде. Мындай фактылар бар, бирок бул садиктерди, мектептердин баарын карайбыз. Буга дагы инвесторубуз бар. Азыр мынакей 28 мектепти бекер салып берип аткан инвесторлор бар экен. Алар менен сүйлөштүм, мен өткөндө сүйлөшүү жүргүздүм. Дагы 150 мектеп ошо бекер салып беребиз деп убадаларын беришти. Кудай буйрса эмки жылы, аркы жылы баштап калсак, бир 3-4 жылдын ичинде ошо 245 мектепти тең жаңылайбыз. Урматтуу Садыр Жапаров, шаарыбызга куш келиңиз. Мен Жалал Абад шаарынын тургуну Чекиров Үсен. Кыргызстандын Кытайга карызы карапайым элди ойлондуруп жатат. Болочок президент катары карыздан кутулуунун жолун айтсаңыз дейт. Биз Кытайга эле эмес, башка өлкөлөргө дагы баш аягы 5 миллиардка жакын доллар карызыбыз бар. Анан Кытайга карызбыз десе эле, бая жерибизди тартып алат экен, антет экен, минтет экен деп корко бербеңиздер. Алардан да кутулабыз. Эч кандай жер тартып албайт. Азыр 21-чи кылымда жашап атабыз, таш тоорунда жашап аткан жокпуз. Анан мен дагы ошо угуп калдым, анча-мынча аксакал эле кишилерибиз мына Кытайга тигини бербейди, муну бербейди деп элдин үрөйүн учуруп коркутуп атат. Кытай менен Кыргыз мамлекетинин ортосуна чок салганды максат кылып атат булар. Мамилени бузганды максат кылып атат. Бирок биз андай жолго барбайбыз. Кудай буйрса, кошуна мамлекеттер менен жакшынакай иш алып барабыз. Бир туугандай болуп. Алыскы бир тууганыңдан жакынкы кошунаң артык деген сөз бар да Кыргызда. Бир эле сөз менен айтып коет. Ошон үчүн биз ынтымакташып иш алып барабыз. Кытай сураган акчабыздын баарын берип атыптыр. Мына берип келиптир акыркы бир 20-30 жылдан бери. Кредитин кредиттей бериптир, грантын да берип келаттыр. Мына азыр освоить эте албай калган гранттын астатык суммалары бар экен бизде. Алар да эмне күнөө бизге берип атат. Алган алып анан жеп койгон өзүбүздүн чоңдордо болуп атпайбы? Жарымын бир ишке салып туруп, жарымын жеп койгон ал өзүбүздө болуп атпайбы күнөөнүн баары тең. Ошон үчүн эч кандай андан коркушунун кереги жок. Биз өзүбүздүн эле ресурс менен башка жактан карыз сурабай эле өзүбүздүн эле кен байлыктарыбыздын иштетип, өзүбүз иштетип, ошолордон түшкөн пайда менен эле жаап коебуз. Кытайдын эле карызын эмес, бүткүл ошо кайсы өлкөлөргө карыз болсо ошонун баарын жабабыз. Болгону убакыт керек, тынччылык керек. Бир 3-4 жыл убакытта жапсак болот. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Жапаров. Мен Сапаралиева Саида, Жалал Абад шаарынын тургуну. Өлкөбүздө экономикалык кырдаал абдан оор. Сиз президент болуп калсаңыз кантип өлкөбүздү өнүктүрө аласыз дейт. Ооба туура, экономикалык абал өтө эле оор болуп турат. Буну экономиканы оңдоп кетиш үчүн бизге 1,5-2 жылдын ар жак бер жагы керек болот. Азыр кризистебиз чындыгында эле. Экономика эле эмес, мына азыр тамак аш кризисин да көрүп атам. Кымбаттап кетип атат тамак аш. Бул эми баякы саясий процесстер бүткүчө чейин эми уланат болуш керек. Ушу тетиги май-июнга чейин барат го, эми эптеп чыдап туралы, эми 30 жыл чыдап келгенбиз, эми жарым жыл, 1 жыл, 1,5 жыл эми белиңерди бекем бууп чыдап койгула. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Чоң-чоң бир 2-3 долбоорду даярдап атабыз. Бул улуттук долбоорлорду. Кудай буйрса ушул иш башталып кетсе, эмдиги жылкы ушу келе жаткан жылдын где-то бир күз айларына барып башталса, аркы жылдын уже жаз күз айларына экономикалык кризистен чыгып калабыз деген планыбыз бар.